Assalamualaikum dostlar, туғандар. Бүгін біз Околон доставкасы бойынша видео тартабыз. Анықтан бізбен болып тұрыңыздар. Бұндан мұрдақы видеода қысқа видеолар шығарамыз. Бүгін қандай доставка болады, қаншадан төлейді, толық информацияны жеткізіп берішке әрекет қылабыз. Пробег болса 156.040. Hazır үйдің алдында тұрабыз. Кечінде үйге келіп ушул жерге тоқтағанда дагы көрөбүз канча километр жүргөндү. Буга чейин 2 күн иштегем. Бүгүн 3-чү күн. 1-ноябрь күнү 25 заказ кылдым 12 саатта. 2-ноябрь күнү 20 заказ кылдым 12 саатта. Saat 11:30 болуп калды. Негедир бүгүн такыр заказ жок. Башка бир заказ дагы элекмин. Болсо мен телетат мы вам ищем заказ деп коеле. Заказ таппай жатат. Берде 1-2 келип алып кетти. Анда бир Матиз алдында турат, дагы мына жакта. Дагы бир Матиз турат, буларда күрер. О, нарықта қызыл Матиз дагы турат. Бүгін заказ аз окшойт. 12:45-те, кечиресиз 12:45 эмес, 11:45-те биринчи заказ берди. Номер заказ 0138 дейт. Перекрестиктин ичинен алып чыгат азыр. Заказ 11 килограмм экен. Мындай келгенде пункт выдача заказов деп турат анерде. Ошол жерден алып чыгабыз. Мына заказды алып чыктым. Мынаны жазып коет. Заказдарга номер заказ. 3 пакет болсо мындай 1-3 деп коет. 1-3 значит 3 пакет. Мына 1-3, мына 2-3, мына биринчи пакет, экинчи пакет. Анал болсо 3-3, 3 пакет ошондо. Если бир эле пакет болсо 1-1 деп коет мына жерге. 2 пакет болсо мынерге мынтип 2-3-түн ордуна 2 коюп коет мына. 2 пакет болот. Ошого карап заказды алып кете бересиздер. Забрал заказды басабыз. Окска 1-1 алып барат экенбиз. Адрес каприт этебиз дагы. Көрөбүз азыр канча расстояние. Бизге азыр 17 мүнөт убакыт берди. 17 мүнөттө алып барып берип салышыбыз керек. Яндекс навигаторга киребиз. Маршрут построен. 1,5 километр экен, 6 мүнөттө жетет экенбиз. Ушул Через 100 метров крутой поворот налево, а затем поверните направо. 17 мүнөттүн ичинде биз берип коюшубуз керек да, ошондо кечикпей алып барган болобуз. Если кечигип калсак 10 рубль бонустан калабыз. Кечикпей алып барсак 10 рубль бонус жазыла берет. Мына достор, мен заказды берип чыктым. Мага 5 мүнөт убакыт калды. Деливери менен Яндексте болсо мындай да. Клиентке келгенде подъездге машинаны токтогондо эле прибыл клиент дегенди басасың. Прибыл клиент дегенди басканда мына кетип аткан минута жоголот. Токтойт ошо менен. Опоздание кечиккен болбойт да. Бунда болсо андай жок экен. Бул прямо келип туруп клиентке качан берип чыккандан кийин анан кийин андай доставил дегенди басат экенсиң. Буну баскандан кийин анан кийин жоголот экен да. Если клиентке келгенде ар клиент ар кандай да, кээбиркилери машинада келет эле заказ кылып коет зарайына, кээбиркилери эшигин ачпай туруп алат, кээбиркилери ваннада жүргөн болот. Ошентип мынада эшигин ачпай туруп калган болсо анда минутаң кетет дагы. Минутаң бүткөндөн кийин сен могу кечикти эсепке кирип кала берет экенсиң. Берки Яндекс менен Деливерде болсо прибылды басып койгондон кийин ошо минутаң токтойт. Клиент сени күттүрөбү же эшигин ачпай коебу кандай кылса дагы сен уже кечикпейсиң да, кечикпедиге кете бересиң. Бунун ушул жери минус экен, ушул жагы жакпады мага. Бирок достор, бунда ал жагы жакпаганы менен минус айт этпейт экен айланганчы. Кечиксең деле ал жагы эч нерсе эмес экен, себеби бул азыр жаңы ачылып жаңы иштеп атканга ошондой болушу мүмкүн. Кийин дагы буну алмаштырып кое берет да. Себеби Деливерде деле мурда кечиккенге акча албайт эле, кийин азыр карасаңыздар, азыр кечиккенге акча алып калган. Баа заказ таштап жолдо келатсам, дагы бир заказ түшүп калды эле. Бирин айтеттим, келдим, дагы бир заказ берди. Биринчиси даяр, экинчиси даяр деп атат. Биринчиси 14 килограмм экен, экинчисин пока көрсөтпөйт. Азыр ушуну эсептеп көрсөңүздөр болот. Мисалы, бир кеткенде 2 заказ алып кетесиң, бир заказга 140тан
2 заказга ошондо 280 рубль. Андан сырткары саатына 80 рубль төлөйт. Плюс кечикпей барганга 10 рубль төлөйт. Ошондо 1 саатта 2 заказ, ушул 2 заказды кылат турган болсом 280, ага плюс дагы 80, ага плюс 10 рубльдан бонус 20 рубль дагы плюс, ушундай. Төлөш ушундай экен. Мындай заказ жакшы болгондо 3 заказ түшөт экен. Birinci zakaz, ikinci, üçüncü zakaz. Birinci zakaz 8,5 kilogram, ikinci zakaz 600 gram, üçüncü zakaz 4,5 kilogram. Zabaraldı basabız. Birinci zakazıma 19 minut verdi, keyinki zakazıma 36 minut verdi. Akırkı zakazga 53 minut verdi. Azыр şunu görөбүз, kança minutta tarqatıp bitem azыр. Birinci zakazın адресini koyabız nereye? Расстояние kança eкен көрөбүз. Kançalık алыстыкта. 710 метр дейт. Мага 19 минут убакыт берген. Маршрут построен. 5 минутта таштайт экенбиз. 5 минутта жетет экен, 1 километр деп көрсөтүп азыр. Через 50 метров крутой поворот налево, а затем поверните на... Мына достор, мен азыр лифттен birinci zakaz бердим. 12 минут убакыт калды. Бул birinci zakaz. Birinci zakazdan ikinci zakazga чейин деле жакын экен. 1 километр 5 минутта жетесиң дейт. Азыр экинчи заказ жеткизебиз. Кийин үчүнчүнү жеткизип, аны көрөбүз канча убакытта жеткизип бүткөнүн. Мынаны карагыла достор. Нерден эле, мына жерден эле мен турам. Мындай эле айланып нар жакка өткөндө жакын эле жерде заказ экен да, бул экинчисичи. Аябай сонун жерде экен. Экинчи заказды алып чыгып кеттим. 18 минут убакыт калды. Азыр 18 минутта берсем, үчүнчү заказда 35 минут убакыт бар азыр. Азыр 18 минут беребиз да, кийин 35 минуттукту алып барып беребиз үчүнчү заказда. Мына үчүнчү заказ болсо 800 метр экен. Өтө сонун жакын жерлер экен. Мына 4 минутта жетесиң дейт. Бул деле мына ушундай анча-мынча 3 заказдан берип калат экен. 3 заказдан мында 3-4 жолу ушундайлар кездештик, бардыгы жакын жерлер. Поверните направо. Ал эми мына кызыл машина болсо, биздин машина көптөн бери только доставкада кызмат кылып келет. 164 регион, Саратовский. Мына достор, 3-cü заказдан 27 минутта калды. 53 минут берди эле, же эле ким берген. Жарым саатта 3 заказ таркаттым. Эми эсептеп көрүңүздөр. Жарым саатта 3 заказ. 3 заказга 140тан 420. 3 заказга кечикпей алып келгениң үчүн 10 рубльдан бонус 30 рубль. 450. Кийин 1 саатына 80 рубль төлөйт. 80 рубльдин жарым саатына 40 рубль төлөп берсин, ошону 490 рубль. Жарым саатта 490 рубль иштеп койгон кесиңда. Чата около жагып баратат. Околого мен бүгүн 3-cü жолу иштеп атам. Иштеп көрөйүн кандай болду экен деп иштедим эле. Жагып баратат. Бир болсо ошо около деле иштей берет окшойм. Төлөгөн эми толук айтып коеюн. Если пеш курьер болуп иштесеңиздер, бир заказга 130 рубль плюс 40 рубль. Адашып калбайын, 60 рубль. 60 рубль саатына деген. Если автокурьер болсо 140 рубль заказга, 80 рубль саатына. Андан кийин кечикпей келгендер, заказга кечикпей келсең же клиентке кечикпей келсең, анда 10 рубльден бонустар жазылып берет деп айтышкан. Ар жумасына төлөп берет. Каждый четверг. Анан өткөндө комментарийга бирөө жазып калган экен. Только РФ'терди, российский паспорттарды алат экен, ал жөнүндө неге айтпадың депчи. Ал жөнүндө бизге деле айткан эмес, бизде деле толук маалымат болгон эмес. Кийин сураштырсам чындап эле только РФ'терди алат экен. Бирок менин өзүм ийиним иштеп чыкты, жакпады деп чыгып кеткен. Анык ID карт эле паспорт болчу, бирок ал көрсө ал кандайдыр бир фирмалар аркылуу кирип калган окшойт. Эгер РФ паспорту бар таанышыңыздар болсо, иштейм десеңиздер болот. Себеби кириш оңой эле экен. Мен киргеп атканда
WhatsApp номерине кайрыласыздар. WhatsApp номерин азыр описанияга коюп коем. Сиздерге ссылка жөнөтөт, анкета толтур дейт. Анкета толтуруп атканда паспорттун данныйларын полный толтурасыздар. Банковский картанын реквизиттерин бересиздер. Анан кийин 3 күн күтөсүн дейт. 3 күндө биз текшеребиз дейт. Ошондо ответ келет. 3 күндөн кийин анан кийин звонок кылат же WhatsAppка жазат, офиске кел оформлениега дейт. Кийин анан офиске барасыздар. Офиске барганда сиздерден эч ким паспорт сурабайт экен. Паспортуң барбы деп дагы сурабайт экен. Паспортуң көрөйүнчү деп дагы сурабайт экен. Жөн эле офиске барганда видео обучение көрөт экенсиздер. Кандай иштесе болот, эмне кылыш керек ошолорду. Анан кийин телефонуңа приложение установить этип берет экен дагы. Болду, сумканы колго карматып бар иштей бер деп чыгарып берет экен. Паспорту кийин сурабайт экен. Ошон үчүн өзүңүздөргө караштуу адамдардын паспорту болсо, ошол паспорт менен оформление болуп иштесеңиздер болот. Достор, бул мен акыркы заказым. Доставка деле оңой эмес. Кээ-кээде ушундай чоң заказдар түшүп турат. Ал заказдар түшкөндө дагы 5 этажный лифи жок домдордон түшөт да. Алар ошо көтөрүп чыккан жери эле доставка заказ кылып ийишеби түшүнбөйсүң да. 5-этажга көтөрүп чыгышка туура келет. Айлаң жок, көтөрүп чыгасың. Постоянно чоң заказдар ошо 5-этажный, 5-этажный домдорго попал болот да. Бул мен акыркы заказым, ошо чоң заказ түшүп калды. Акыркы бир заказды ошо кыйнап коеюн дешти окшойт. Мына азыр көтөрүп чыгабыз эми. Мына достор, бүгүн смена бүттү. 12 саатта 18 заказ кылдым. 18 заказды азыр эсептеп көрөбүз канчага иштегенин. 18 заказды 140ка көбөйтөбүз. Ар бир заказга 140тан төлөйт. 140ты көбөйтөбүз 18ге. 18. 2520. Көрүнбөй калат окшойт да. 2520 мына телефон алды менен тартканга тетри көрүнүп калат экен. Буга кошобуз 12 саатка 80 рубльден төлөйт. Ар бир сааттан 80ден. Буга кошобуз 960. 960. 960. 3480 болот экен. Бүгүн 3480 иштепмин. Ал эми пробегти көрөбүз. Азыр канча пробег, канча жүргөнүмү. Достор, пробег эртең менен мен баштаганда 156.040 болчу. Азыр жумуш бүттү, үйгө келдим. 156.084 болду. Ошондо мен 44 километр жүрүп, үйдөн чыгып кайра үйгө келгиче 44 километр жүрүпмүн. 44 километрде 12 саат. 12 саат ичинде мен 18 заказ кылгам. 18 заказда ошондо 3480 иштепмин да. 3480 иштепмин. Бензинге 44 километрге майли 5 литр бензин жесин. 5 литрди 50 сомдон сатып алганда дагы 250 рубль бензинге кетиптир. Bundan az 250'ni kemitip koyuyorlar eme. 250'ni kemitip koysan 3230 ruble iştepim bugün. 3230 tazası. La dostlar, okula dile jaman emesken, okula girip iştesenizdер dile bolotken. Bay Yandex-E'da dağıday, dasteme delivery'degidey görüngen jaktarga çırkata berbeyt, görüngen kafe restorana kete berbeysiңер. Болгон перекресток, пятерочка, анан Макдональдс үчөөнөн эле алат экенсиң. Башка жактардан заказ албайт экенсиңер. Жана достор, видеонун акырында бир кыска реклама деп койсок дагы болот. Таксопаркыбыз бар достор. Таксопарк таксисттер болсо таксопаркка улайбыз. Андан сырткары страховка, машиналык страховка жасатам десеңиздер, ага деле кайрыңыздар, страховка жасайбыз. Купили-продажаны ГАИга барып же башка жерге барып 1000 рубльден жасатпаңыздар, 500 рубльден купили-продажа жасап берем. Таксопаркка курьерлерди да улайбыз. Таксометрде курьер болуп иштегендер, портерлерди улайбыз, доставица эме грузовой таксилерге. Көп нерселер улайбыз, туугандар. Лицензия жасайбыз таксиге. Дагы көп нерселер кыла беребиз, кайрылып бериңиздер.